Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы мекендештер, туугандар. Мына экинчи толкун дейбизби, коронавирустун үчүнчү толкун дейбизби, азыр уже күчөп атат. Андыктан маска таккандарды шаарда деле көрбөйбүз, аралыкты сактагандар деле жок. Сөзсүз кыргыз өзү ооруганда анан мойнуна алат окшойт. Бүгүн 5 киши кайтыш болуптур. Дүйнө боюнча 1 миллион 10 миңден ашты. Мен айтайын дегеним, бул жашоодон өлбөй тургандай жашап калдык да. Тойду токтотуш керек. Тойду 100% токтотуш керек. Бул азыркы болуп аткан тойлор 30 жылдан бери болуп аткан тойлор. Бардыгы бул Европанын стандартындагы тойлор. Аял эркек аралашып, зыналар көбөйүп, ошон үчүн уруш жаңжалдар, адамдар стресстер, ачуулуу, агрессивдүү болуп кетип атат да. Музыка жүрөктү карайтат дегенге мен толук кошулам. Себеби ушул мурда концерт коюп жүргөндө 2 саат концерттен аябай кыжалат болчу элек да. Азыр андай музыка укпайбыз, жүрөгүбүз тынч иншалла. Мен ушуну дайыма айтып келем. Кече ушул ырчы чоорчулар, тамадалар чыгып, тойлор болсун, кайра канчасы жумуш менен камсыз болот дейт. Бирок канча миллиондогон адамдар артка кетип атат да, тойго барып 5 саат убактысын өткөрөт. Бир жумада 5 күн тойго баргандар бар. 5 миңден кошкондо 25 миң төлөп атат. Коррупция каякта болот? Коррупция ушул тойго эртең кошуш керек дейт, пара алат, врач болобу, мугалим болобу, гаиси болобу. Мындай чындап эле ислам дини менен мындай жашасак, грубо 10 миң сом жетет бир үй бүлөгөчү. Нанды жаап жесе жетет. Ашыкча чыгымдарды токтотуп, бизди адамды жаратып атканда Алла Таала билет да биздин мүнөзүбүздүчү. Биз мына туңгуюктан чыкпайбыз. Орто Азия, дүйнө чыкпайбыз. Себеби биз ислам менен качан жашамай сайын сыноо келе берет бизге. Мен эми азыркы системага толук каршымын, парламенттик башкарууга. Той жөнүндө айтып аттым эле, сөзүмдү буруп алдым. Тойду биринчиси исламда колунда барлар колунда жокторго чай берсин. Экинчиси жегиле, ичкиле, ысырапкерчилик кылбагыла. Үчүнчүсү белек бергиле, кайра аны үмүт кылбагыла. Болду. Мен мисалы үчүн 7-8 жылдан бери эч кимге кошумча кошпойм. Кошсом дагы конвертке атымды жазбайм. Салып же 500 сом же 1000 сом атымды жазбай берип коем. Себеби мен аны үмүт кылбайм, белек катары берем. Ошон үчүн туугандар, динди жөн эле сүйлөп мусулманбыз деп койсок, мусулман болуп калбайбыз. Биз дин менен жашайлы. Жашообуз да болсун. Ошого аракет кылайлы. Ошон үчүн туугандар, тойду 100% токтотуш керек. Нике кыйып койсо жетиштүү. Ресторандар бардыгы бала бакча болсо, бала бакча маселеси дагы чечилет экен. Эми мындай шүгүр кылып жашашты үйрөнөлү. 150 миллион адам дүйнөдө ачка азыр. Ачка бир стакан суу ичкенге зар болуп жүрүшөт. Бир сындырым нан жегенге. Биз мына кыргыз эли токпуз. Курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн. Ошол туура эмес саясаттар жүргөндө Кыргызстан артка дагы кетет эле. Ошон үчүн туугандар, той топурду токтотолу дагы мына дин менен жашайлы, ислам динибиз менен. Тойго 100% токтотолу. Ислам той болсо каршы эмеспиз, бирок анда дагы музыкасыз, аял эркек өзүнчө бөлүнүп отуруп, мындай бир чын жүрөктөн бата алып, тойдагы баягы шан шөкөтү менен той дейт. Бирок ушул тойдо аял эркек аралашып бийлеп, жиндик этти бийлерге бийлеп. Эми биз деле ушундай тойлорго барып калабыз, кээде күбө болуп калабыз, бирок айла жок, баягы заказ алгандан кийин барып кичине бир сүйлөп ырдап коебуз да. Атак мындай жүрөк каалабайт. Ошол элдин каалоосуна карап да калып барып атабыз да кээде. Ошон үчүн туугандар, жөн эле нике кыйып, жөн эле медресеге барып, бир койду алып барып берип,
Мен уулумду үйлөдүм, бата берип койгула десе ошол жетиштүү да. Негизи никени жарыя кылып койсоңор жетиштүү дейт да. Ошон үчүн баягы талдаң дулдаң көчөдө жүргөндөрдү токтотолу. 100 артист болобу, 200 артист болобу, 300 артист болобу, ишиңерди кылгыла, дыйканчылык кылгыла, мал баккыла. Эми мындай ысык суу көйдөгүлдүйдү көрө электер бар, баягы балкончиктер, ырчылар. Эми мен муну мындай бир бут тосуп же көрө албаган ниетте айтпай атам. Элдер өтө кыйналып акча таап тургандан кийин 4 саатта, 5 саатта чачып коюп атат да. Ошон үчүн туугандар ошол чачкан акчаны жетим жесирге колунда жокторго берсеңер биз ыраазыбыз. Ошон үчүн тойлор токтотолу туугандар. Эсибиз барды этегибизди жабалы. Бул эң дүйнөнүн өнүккөн өлкөсү Америкада дагы мындай той кылгандар жок. Иштейли, китеп окуйлу, дин менен жашайлы, 5 убак намазга бекем бололу, ар ким өзүбүздүн жумушту кылалы, баарыбызга аманчылык, токчулук болсун. Ушул той маселесин толук кийинки парламентке биз да ушул той боюнча сунуш айтып, эми 30 адам аш барса 50 адамды чакырып, үйүндө эле бир коноктоп койсо жетиштүү болот эле деген ойда. Рахмат баарыңыздарга.